пикирин өзүнүн жүзүн көрсөтпөй, өзүнүн мындай аккаунтунан эмес, өзүнүн баягы кандай десем, мындай ачык так адресинен эмес, кандайдыр бир жалган аттар менен же болбосо жалган мындай ник менен катталып алып бергенин өзү эле кандайдыр бир мындай шектенүүнү жаратат да. Себеби чындыкты айтайын деген адам эмнеден коркмок эле. Аялуу темалар болот да. Айталы дин темасы, үй бүлө темасы, же болбосо мамлекеттин коопсуздугу темасы, же болбосо мамлекеттик чек аралар темасы болот. Мындай нерседе баягы мындай болжолдуу анан жалган маалыматтын кесепети аябагандай чоң болот. Себеби адамдар бул нерселерге мындай өзгөчө көңүл бурушат жана мындай сезимтал мамиле жасашат да. Анан ушундай учурда бул нерселерди жанагы айтылгандай фейктер кандайдыр бир нерсеге жашынып жамынып алып туруп жалган атка анан бир информацияларды мындай коомго ыргытып койсо, мунун аягы жакшылыкка алып келбейт.